Айбике ырдаганды, бийлегенди жакшы көрөт. Ал бүгүн майрамга арналган акцияга келип, эл алдында биринчи жолу ырдады. Болгону да ырчылар менен бир сахнада бирге ырдап, бирге бийледи. Мен ырдаганды жана бийлегенди аябай жакшы көрөм. Бүгүн манайлар аябай сонун. Биз паркка бардык, анан бияка келдик концертке. Мага аябай жакты. Биздин көңүлүбүз аябай сонун. Биз азыр мияка концертке келдик, көргөнү ырчыларды. Айбикеге окшоп акцияга келген балдардын дээрлик баары эле жактырган ырчылар менен чогуу ырдап жатышты. Ырчылардын арасында өзүнүн баласы менен кошо келип, бирге ырдагандары да кезикти. Алар Элиза Бектемирова жана баласы Арген. Мотурайган балдардын өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың болсун. Ошол улум экөөбүз эл катары келип, жакшынакай өздөн ырларыбызды тартууладык. Жакшы көрөбүз бөөктөрдү. Бар болсун элибиз. Оң колду бийик көтөрдүк. Сол колду бийик көтөрөбүз, эки колду өйдө көтөрөбүз. Акциянын алкагында балдарга арналып атайын оюндар да уюштурулган. Оюндар жөн гана балдардын катышуусунда эмес, ырчылардын коштоосунда өтүп, жеңүүчүлөр ар кандай белектерди алышты. Биз кечке аябай балдар менен ушу ойноп жүрдүк. Бул жерде концерт болуп атты, концерт көргөнү да келдик. Ушуну коюп аткан адамдарга, ушу демөөрчү болгондорго да чоң рахмат. Ушундай күндөр боло берсин, балдарыбыз тынч болсун, аман болсун. Дайыма жакшы күндөрдүн күбөсү болсун. Заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз аман болсун. Акция балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналып, Ош шаарындагы Разаков атындагы Сейил багында өттү. Иш чараны ТМЖ телеканалы, Ош шаардык жаштар комитети, Азем маданий борбору биргеликте уюштурган. Жаш балдар ушунчалык майрамга суусап калыптыр. Белектерди берсе сүйүнүп, кубанып алып атат. Оюн зоокторго активдүү катышып атат. Негизинен бул бүгүнкү күн жаш балдардын күнү жакшы өтүп атат деген ойдобуз. Майрамга арналган салтанатка Ош шаарындагы 100ден ашык бала келген. Соңунда ар бир балага акысыз балмуздак таркатылып, бөбөктөргө көтөрүңкү маанай тартууланды. Бардык жаш балдар